Рахмат. Эндерізбайымна, айтсаңыз, Өмірбек Шіркеш Читекебаев ошол уақытта ұйғарым құқықтары бар біле? Властные полномочия. Поскольку он был членом Временного правительства, властные полномочия у него были. Сілер предъявлениеде жазып атасыңар. 27 июльда деп атасыңар. Модин арқылы ошо Маевский деген акчаны берген экен деп атасыңар. 27 июль. А силер декретти көтөрдүңөр беле? Техническое правительство качан иштей баштады? Качан Өмүрбек Черкешевич ошол техническое состав правительствонун составына кирбей калды? Качан анын полномочиялары бүттү деген көтөрдүңөрбү ошол кагаздарды? Да, эти документы были подняты и даты сходятся. Даже если он работал в техническом правительстве, у него были свой круг полномочий, которые он тогда осуществлял на тот момент. Көрдүңүзбү? Сиз даже билбейсиз. Техническое правительство ал кишинин кирбеген. Азыр мына моңча 120 депутаттын алдында отуруп алып калп айтып атасыз. Ал кирген эмес, ал техническое правительствода иштеген эмес. Мына 12 июльда техническое правительство жумушун бүтүптүр. Кое туруңуз, мен сүйлөп атам. 13-ндө техническое правительство иштей баштаган. Менин айтканым эмес, булар силердин айтканыңар. Предъявлениеде силер жазып атасыңар. 27 июльда 10 жылы якобы через Модина Маевский $300 000 передавать эткен деп айтып атасыңар. 27 июль. Ал иштеген жок да. Өмүрбек Черкешевич ал уже техническое правительствода дагы, временное правительствода да иштеген жок да. Каякта властный полномочия айтып атасыңар? На момент его встречи с Маевским и Модиным он был членом Временного правительства. Мы об этом говорим. Встречаңарда жазылып жүрөт. Июль, август деп жазылып жүрөт. Ушул убактарда болгон переговорлор деп атасыңар. Бирок силер конкретно жазып атасыңар. 27 июльда факт, акчаны берүү фактысы 27 июльда деп жазып атасыңар. А сиз даже техническое правительствода болбогонун билбейт экенсиз. Азыр стенограмманы көтөрөлү, сиз айтып атасыз. Техническое правительствода иштеген деп. Урматтуу депутат айым. Бул жерде эмоция калтырбай, бири-бирибизди жакшылап уксак. Сиз бизди үйрөтпөңүз. Мен үйрөткөн жокмун. Үйрөтпөңүз, сүйлөй бериңиз, өзүңүздүн жолуңузду айтпайсызбы? Эмне бизге үйрөтүп атасыз? Сизди үйрөткөн жокмун. Мен сунуш катары киргизип. Сизге мурун дагы замечание берилди. Суроо берилип атабы, жооп бергиле, бизди үйрөтпөй. А мен убактымды Чыныбек Акунович, сиздин ордуңузга, сиздин функцияңызды биз аткарып атабыз, тилекке каршы. Бирок хотя бы убактыбызды токтотуп туруңуз да. Биз сүйлөнү, булар сүйлөп атканда кетип атпайбы менин убактым? Убакытты Кудай таалам да токтото албайт. Сүйлөй бериңиз, тиякта жигиттер сиз сүйлөп бүткөндө өчүрөт. Эми кичине мен бул жерге отуруп алып, сиз үчүнчү капарып өчүрүп турайын деп. Чыныбек Акунович уят да, анда башында работниктерге деп коюңуз да ошондой. Сиз сүйлөгөнүңүз уятпы же мен сүйлөбөй унчукпай отурганым уятпы? Унчукпай отурганыңыз уят. Унчукпай отурганыңыз уят. Анда мындай, убакыт деген өзү жүрүп атат. Сиз экөөбүз токтото албайбыз. Бирок сиз сүйлөгөндө алардын өзүнүн эрежелери бар. Жакшылап аппараттан угуп алыңыз бар. Кайсы убакыт токтолот. Сиз 1 минут тыныгып калсаңыз, 1 секунд мындай дем алып калсаңыз, токтотпой калса, кечирип коюңуз, кошуп беребиз. 10 секунд кошуп беришет. Ошентип эле жүрбөйсүзбү? Эми ошондой эле кылып койбойсузбу? Жөн эле чырдай бересизби? Айда жаңышбекна, чырдында чеги болот да. Чырдашып атып убактыңыздын баары өттү. Анан эми кайра мага доорунан сиз дагы убакыт берип кой деп. 20 секунд кошуп берип коелучу. Маевский деген бул жерге келгенде, Кыргызстанга келгенде, он должен был быть задержан. Анткени силер ошондой предъявление кылып атасыңар. Незаконный акча берген деп атасыңар. Раз незаконно алган болсо, незаконно берген болот. А эмне үчүн ал камалбайт? Эмне үчүн ал кармалбайт? Эмне үчүн ал узатылып жиберилет аэропортко? Так, во-первых, я на первый вопрос отвечу. Встреча Маевского, Модина и Текебаева происходила в мае. И это все доказывается материалами дела. Относительно Маевского, по его заявлению было возбуждено дело, его роль и его действиям правовая оценка будет дана в ходе следствия. Вы об этом прекрасно знаете. В случае, если в его действиях будет обнаружен состав преступления, тогда он будет задержан. Бул ар бир тыйынга баасын билген киши экен. Бул экөөбүзгө караганда бизнесмен адам экен. Анан эгер Рахмат. Кийинки сөз Никитенко